3 айдын жыйынтыгы менен бажы кызматы бюджетке 20 миллиард 700 миллион сом төккөн. Замандын талабына ылайык электромобилдер көп кирип атат. Азыркы бийликтин чечкиндүү кадамдарынан кийин ушундай көрсөткүчтөр келип чыгууда. УТРК бажыдагы киреше өскөнү тууралуу бир нече видео роликтерди, атайын репортаждарды жарыялап, апрелдин башынан бери мактанып бүтө элек. Мамлекеттик каналдын журналисттери темир жол, аэропорт, өткөрмө бекеттерге чейин барып, атайын берүүлөрдү даярдаган. Кызыгы репортаждардын мазмуну оп окшош. Медиа хаб УТРКнын бажы кызматынын ишин чагылдыруудагы манипуляциясын ачыктайт. Аты масель, саламатсызбы? Иш дайыма кызуу жүрүп турат. Казынага 1 миллиард 300 миллион сом түшкөн. Бул тармактын кирешеси пландан ашыгы менен аткарылып жатат. Бажыдан 3 айда эле 20 миллиард 700 миллион сом пайда түшкөнүн УТРК тынбай берип жатат. Анда акыркы 8 жылдын биринчи кварталынын бажы көрсөткүчтөрү салыштырылган. Жарыяланган видеолордо бажычылар темир жол, унаа жана авиакаттам аркылуу бюджетке киреше чогултуп, айтор план 100% эмес, 105%га аткарылганын чарчабай кайталап жатышат. Ошондой эле акыркы 5-6 жылда бажыдагы акчалар сол чөнтөккө кетип, кимдир бирөөлөрдү байытып келгени кыйытылат. Эми ошол убакта сол чөнтөккө кеткен акчалар азыр казынага түшүп жатканы белгиленет. Акыркы 5-6 жылдагы бажыдагы акчалар кимдир бирөөлөрдү эле байытып келсе керек. Эми ошол сол чөнтөккө кеткендер казынага бурулуп көрсөткүчтөр көздү кубантат. Мынча каражатты буга чейинки жылдары деле чогултса болмок, бирок иштер ойдогудай жасалган эмес. УТРКга ишенсек, бажы кызматы укмуш иштеп жаткандай эле элес калат. Чындыгында бажы кирешеси эмне себептен көбөйдү? Бажы кызматынын буга салымы канчалык? УТРК 2015 жылдан 2022 жылга чейинки бажыдан түшкөн кирешени салыштырган. 2020 жылы пандемия башталып, чек аралар жабылып, соода саттык солгундаган. Бул жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 8,6%га түшүп кеткен. 2020 жылы товар жүгүртүү да кыскарып, мындан улам бажыдан киреше аз түшкөн. 2021 жылы экономика эми эле жанданып, пандемияга байланыштуу чектөөлөр алынып, бажыдан түшкөн пайда да көбөйө баштаган. Ал эми 2022 жылы бажыдан 74 миллиард, 2023 жылдын 3 айында эле 20 миллиард сом чогулганынын негизги себебин экономист Элдар Абакиров Россия-Украина согушу менен байланыштырды. Негизгиси Россия менен Украинанын ошол согуш алаңынан Кытайдан биз аркылуу көп товар өтүп атат го дейм. Негизги фактор ошого дейм. Көлөм көбөйсө, бажы төлөм менен салык көбөйөт да, бул бири-бирине байланышкан нерсе да. Экономист бажыдан чогулган акчанын көбөйүшүн, доллардын курсунун көтөрүлүшү, адам санынын өсүшү жана инфляцияга байланыштырды. Биринчи фактор бул доллар менен сомдун курсу. Ошол эле 15-жылдан баштап салыштырып жатышат. 15-жылы курс сом 55-60 сом тегерек болчу экен. Азыр мына 88-90 сомго чыкты. Демек бул жерде мына бир 70-80% өсүү ушуну менен эле көрүнүп атат. Экинчи себеп инфляция. Ошол эле бензин 2015 жылы 32 сом экен, 92 бензин. Азыр 52 сом, 53 сом. Бул жерде да бир 70-80% баалардан айырма бар. Үчүнчү фактор бул 15 жылы Кыргызстанда 6 миллионго жакын эл жашачу экен, азыр 7 миллионго жакын эл жашап атат. Ошондой эле Өзбекстан, Тажикстан жана башка өлкөлөрдө да элдин саны көбөйгөндүктөн албетте бул жерде потребление өскөн үчүн товардын көлөмү да көбөйдү. Эксперт атаган факторлар бажы кирешесине түздөн-түз таасирин тийгизген. Буларды улуттук каналдын журналисттери материалдарында белгилеген эмес. Ошондуктан бажы кызматындагы реформалар, санариптештирүү бийликтин көзөмөлү миллиарддаган сомду чогултууга өбөлгө түзгөн деп берилген. Анткени менен бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков УТРКга берген интервьюсунда дагы бир факторду ачыктаган. Электромобилдер көп кирип атат. Эркештам тараптан кирип атат. Биздин аэропорт Манас аркылуу самолет менен келип атышат. Мунун баары ЕАЭС өлкөлөрүнө бизден бажылык тариздөдөн тазаланып өтөт да, андан кийин ЕАЭС мамлекеттерине тарап кетишет. Чын эле 2022 жылдын 11 айында Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда соода саттыктын көлөмү 1,5 эсе өскөн. Албетте, соода жүгүртүмү боюнча биринчи орунда Кытай турат, андан кийин Орусия. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын февралдагы отчетунда Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү Россияга санкциядан качууга жардам берип жатканын кыйытты. Европа банкы Улуу Британия жана АКШнын товарлары алгач Борбор Азия өлкөлөрүнө жеткирилип, кийин Орусияга ташылат. Муну ортомчулук соода дейт Европа банкы.
Маселен, евро биримдиктен Кыргызстанга ташылган товарлардын көлөмү 84%га өсүп, рекорд жараткан. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстан менен Орусиянын соода жүгүртүмүнүн кескин өсүшү согуш шартында болуп жатат. Негизи бажы кирешеси мындан да көп чогулушу керектигин адистер айтышкан. Бирок буга көмүскө экономика жана адамдык фактор тоскоол болуп жатат дешет. Мисалы, 16-17 мартта эле мамлекеттик бажы кызматынын товарларды жашыруун транзиттөөгө тиешеси бар 6 кызматкери кармалган. Алар жеке компаниялар менен жең ичинен сүйлөшүп алып, Кытайдан товарлардын мыйзамсыз ташылышын камсыздаган. Ал эми Кыргызстан өткөн жылы коррупция индекси боюнча 185 өлкөнүн ичинен 144-орунда калды. Бул Кыргызстан эң бир коррупциялашкан өлкө экенин түшүндүрөт. Индексти Transparency International уюму ишкерлерден жана эксперттерден сурамжылоо жүргүзүү менен жыл сайын аныктайт. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.